Саламатсыздарбы урматтуу мен каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө кубанычтамын. Көп жолу бир көрөрманым менден сурады эле Бейруттагы жарылуу боюнча кичине маалыматты бөлүшүңөрчү деп. Бир нерсени айтарым, Бейруттагы жарылуу боюнча маалымат кооптуу маалымат. Мунун ички жөн жайын толук сүрөттөсө, баягы химиялык процесстерин жана башкасын аны туура эмес иштерге пайдаланууга мүмкүнчүлүк бар. Ошон мен ошол нерселерди сиздерге техникалык жактан эмне кандай болгонун айтып бере албайм. Анткени бул коопсуздук маселеси да, бирок жалпысынан тарыхый маалыматты мен бөлүшө алам. Аны ошондой эле кылайын. Башынан көрөлү да, каерде биринчи жолу ушундай Бейруттагыдай жарылуу болгон. Биринчи бул Германияда болгон, Опауда 1921. Гербер деген окумуштуу ушул селитраны ойлоп тапкан да, бул деген миллиондогон жашоону сактап калган ачкачылыктан. Анткени селитра негизи баягы буудай дандардын түшүмдүүлүгүн 8, 20, 10, 12 эсе көтөргөн, ар кайсыныкын ар кандай. Селитра негизи аябай инерттик материал. Ошону биринчи ойлоп тапканда Басф деген химиялык ишкана Германияда ушундай баягы селитраны көп топточу, селитраны реакция кылгандан кийин чоң мындай дөңчөлөргө жыйнап коюшчу жана ошол дөңчөлөрдө бир күнү 4500 тонна аммиак селитрасы топтолгон дагы. Аны мисалы үчүн бөлгөнгө, майдалаганга учурунда динамит колдонуучу. Алар деген селитраны тешип туруп, селитрадан тешик кылып туруп, кадимкидей тоодон тешик кылгандай эле, кээ бир учурда баягы балка менен уруп кагып, бир учурда атайын дрелдер менен тешип, анан колго мындай кыймылдатылган дрелдер менен алар ошол жерге динамит салчы жана жардырчы. Жардырганда селитра кичинекей майда бөлүкчөлөр менен түшүп калчы, ошону мешоктөргө салып алып кетчү. Бул нерсе ушунча көп жыл болгон, эч ким ушуну кооптуу деп эсептечү эмес да. Бир күнү кандайдыр бир шарттар туура келип калып, кандай шарттар, техникалык жагын сурабагыла, билем мен кандай шарттар, бирок сурабагыла. Ошол нерсе детонация бербейди да. Детонация болгондо Опау шаарынын жанындагы бүт тегереги, заводдун тегереги, Басф заводдун тегереги толук жок болуп кетти. 561 адам ошо каза болгон, бир заматта жок болуп кеткен. 2000ден ашык адам жаракат алган да. Жакынкы имараттар шаардын жарымы талкаланган. Айнектери шаардын алыскы бурчтарында айнектер учуп кеткен да. Ушундан кийин аны изилдеп түшүнүп, ушундай нерсе эмнеге болуп кеткени Германияда селитра менен иштегенге коопсуздук жоболорун иштеп чыгышкан. Дагы бир Рион Францияда да ушундай нерсе болгон. Бул жерден портто 3200 тонна аммиак селитрасы жарылган. SS Ocean деген Liberty кемеси ошол аякта өрт чыгып кеткен. Өрт чыгып кеткенде кошумча дагы химиялык заттар бар болчу ошол кемеде. Ал химиялык заттарды өчүрө албай, экипаж бир нече аракеттен кийин, кошумча дагы аракеттерди көргөндөн кийин кандайдыр бир шартты пайда кылды. Ошол шарт нерсенин ушу 3200 тонна жарылды да. Жарылгандан кийин 600гө жакын адам жок болуп кетти. Жарылуудан эң жакын тургандардын денесин да табышкан жок. Шаардын чоң бөлүгү кыйрап кеткен да, Риондун 60%га чейин шаар талкаланып кеткен. Ушундай нерсе болгон 1947-жылы. Эмки дагы Техас Сити да, АКШда 1947 жылы груз ташуучу SS Grand Champ деген ошол эле Франциянын кемеси 2300 тонна аммиак селитра алып келген болчу да, баягы Америка Штаттарына. Анан ошол жерден алар так ошондой эле эки кеме бири-бирине жол бербей, акырында эки кеме бири-бирине кагылышып кеткенден кийин кемесинин биринде от жанат да, от жанып туруп, ошол отту кайра өчүрөлү десе, көрсө селитрдан тышкары аякта дагы башка күйүүчү заттар болгон. Ошол күйүүчү заттар аралашма болуп кетип, дагы бир жардыруу болду. Жардыруудан кийин 600гө жакын адам каза болгон. 5000ден ашуун адам жаракат алган. Шаар чоң зыян тарткан, шаардын көскин бөлүгү жок болуп кеткен, Техас Ситидин. Ушундай нерсе болгон. Немки эле селитра менен окуя болуп атат. Индустриалык зона Тяньцинде. Аякта аммоний заттар жарылган. Ryu High Logistics деген компаниянын жоопкерчилигинде да бул нерсе.
ошол жерден эмне болуп кетти, жумушчулары заводдогу алар тамеки тартып бир жерден анан кандайдыр бир өрт чыгарып ишкен. Өрт чыгарганден кийин ал өрт электропроводкага зыян, залакат кетирген. Электропроводкадан замыкание чыгып, кошумчадагы шарттар пайда болуп, ошол эле жерде турган ар кайсы химиялык заттар аралашып кетип, аммиак селитрасы менен чоң жардыруу болуп кетти. Ошол жерде жардыруудан 173 адам каза болгон. Аябай көп мындай сот беришкен ошол тегеректеги жашоочулар. Жарылуу радиусу ошо 6-7 километрге чейин тарап кеткен да. Аябай катуу жарылуу болгон. Дагы ошондой эле мисалы үчүн Бейрутка эми келели. Бейрутта эмне болуп кетти? Портто 2750 тонна аммиак селитрасы жарылды да. Аны МВ Росус деген компания 2013 жылы алып келгенде порттун төлөмдөрүн төлөй албай коррупция болуп кетип, баяктан ошол компаниянын баягы кемелерин арестке салып, жергиликтүү порттун мамлекеттик адамдары, таможнясы, чегарачылары ошо кемени разгрузка кылдырган. Разгрузка кылдырганда кайдыгер мындай кагаз мешоктор менен селитраны ыргытып салышкан портто. Ошол жерден анан порттон разгрузка кылганда 2750 тонна 2013 жылдан бери жаткан. 7 жыл жаткан селитра ошол жерден кыймылдабай жаткан да портто. Жаткандыктан кийин 7 жыл өткөндөн кийин жумушчулар баягы тамеки тартып кайра бир пожар кылышкан. Пожар кылгандан кийин кайра кайсы бир химиялык заттар ошол жердин жанында болуп кеткен. Анын ашык убакыттын ичинде кайра жанакындай өзгөчө шарттар түзүлгөн. Эч качан жарылбаган селитра бир маалда жарылып кетти да. Жарылып кеткенде 200дөн ашык адам жок болуп кетти, кайра каза болгон. 6000ден ашык адам жаракат алган. Порт талкаланган толугу менен. Шаарды ошол чоң имараттар сактап калган. Ошол жердеги 100 миңдеген адамдар үй жайсыз калган. Анын экономикалык чыгымдары миллиард долларга бааланган. Миллиардтан да ашкан бүгүнкү күн менен. Ошол 5 жыл мурда да ошо Бейруттагы жарылуу. Ошол сабактар кандай бул жерден? Бул жерден эң биринчи Кыргыз Республикасында атайын кызматтар каякта канча селитра жатканын билиш керек, так билиш керек. Ал селитранын жанынан эч кандай башка химиялык заттар, күйүүчү майлар болбош керек. Ал селитра жаткан жерде тактай болбош керек, эчтеке болбош керек. Ошону көзөмөлгө алыш керек да. Көзөмөлгө алып туруп, коопсуздук эрежелерин сактатканга зарыл. Bunday заттар тобокелдиктер өтө жогору, ушуну эске алыш керек да. Жана эл аралык стандарттарда жана эрежелерде ушул селитра менен иштеген ишканалар сактаныш керек да, карманыш керек. Ушуну МЧС жана атайын кызматтар аябай караш керек, бекем караш керек. Ушул мисалы үчүн шаарда кайсы жерде складтарда селитра жатат, баарын көзөмөлгө алып туруп атайын карап туруш керек да, кандай иштер аткарылып атат. Ошол эгерде нерсе кичинекей партия менен баягы талай иштерине кетсе, аны да билиш керек да. Башка жерге кыймылдаса, аны да билиш керек. Негизи ушу бүгүнкү күнү Кыргызстанда чоң баягы көлөмдө, чоң санда көп түтүндүү аймактарда эл жашаган жерде ушундай нерселер алыныш керек, алыс. Эң аз дегенде 5 километр ошол киши жашаган жерден алыс болуш керек да ушундай складтар. Ошону эске алыш керек да. Негизи ушу Кыргызстанда аны атайын көзөмөлгө алуу жана контролдоо бул дагы өзгөчө бизнес болушу мүмкүн. Адам элдин коопсуздугу үчүн. Ошон үчүн ушунун тегерегинде да бизнес план жасап болот. Кантип бизнес план жасаш керек? Ушул QR-коддон аласыздар. Жана каналды колдоп койсоңуздар болот. Көрөрманыма жооп бердим, айтып бердим Бейрут жөнүндө. Бирок бир суранычым, эч качан мындай тарыхый билимди эч мындай туура эмес иштерге колдонбогула. Бул бир гана ошо коопсуздук үчүн жалпы ачык булактардан алынган тарыхый маалымат. Анда эмесе эмки видеолордон көрүшкөнчө. Аскер тактикалык федерациясына мүчөлүгүнө киргиле. Страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.